Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин күчүрмөн планынын негизинде 36806 аскердик бөлүгүнүн окуу борборунда батальондук тактикалык көрсөтмө машыгуусу өткөрүлдү. Машыгуунун максаты өздүк курамдын күчүрмөн даярдыгын күчөтүү болуп саналат. Машыгуунун жүрүшүндө күчүрмөн ок атуусуз өткөрүлгөн машыгууга түштүк аймагында жайгашкан аскердик бөлүктөрдүн офицерлери, командирлери жана орун басарлары келишти. Алар үчүн аскердик лагерди түзүү, согушта өздүк курамда азык-түлүк, тамак-аш менен камсыз кылуунун, инженердик зыянсыздандыруунун иш пландарынын иштелип чыгышы, аскер чатырчаларынын жайгашуусу боюнча практикалык көрсөтмө сабактар өткөрүлдү. Окуу орундарынын жетекчилери тарабынан берилген суроолорго жооптор айтылды. Теориялык сабактардан соң машыгуунун негизги бөлүгү көрсөтүлүп, анда өздүк курам белгиленген террористтик баскынчыларды барымтага алуу менен согуштук ыкмаларды колдонуп, аларды жок кылуу тапшырмаларын аткарышты. Уктурманын максаты душмандын тирүү адамдарын барымтага алуу жана иш кагаздарын, куралдарын жана аскер техникаларын үлгүлөрүн алуу. Машыгуу учурунда көрүүчүлөр үчүн атайын түз алып көрсөтүү уюштурулуп, машыгуу өз максатына жетти деген ойлорун билдиришти катышуучулар. Өткөрүлгөн машыгуулар куралдуу күчтөрүнүн өздүк курамынын күчүрмөн даярдыгын жогорулатуу менен аскердик кесипкөйлүүлүктү жогорулатат, дейт куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын күчүрмөн даярдык боюнча башкармалын башчысынын орун басары полковник Канат Бөлөкбаев. Өзүңөр билгендердей, мына азыр ушу 36806 аскер бөлүгүнө күчүрмөн даярдык боюнча даярдоо боюнча кургактык аскерлердин кол башчысынын планы боюнча ушу аскер бөлүгүндө тактикалык батальондук машыгуу болуп атат. Өзүңөр көрдүңөр, азыр мына ушу батальондук тактикалык машыгууда катышкан жоокерлер, офицерлер өзүнүн даярдыгын көргөздү, жогору көргөздү. Бул жерден мына ушу 8-чи гвардия мотоаткычтар дивизиясынын командованиясына бул аскер бөлүктүн командованиясы көп жумуш жасап, ушу көргөзгөн эмелери, мен ойлойм, аябай жакшы уровенде өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык каарыларга көңүл буралы, кам көрөлү аттуу 1 айлык иш-чарага карата 02626 аскер бөлүгүнүн жамааты да активдүү иш алып барышты. Буга карата аскер кызматкерлери Ош шаарынын тургуну 1943-жылы төрөлгөн Тишаева Рабахан жана Титова Алевтина апалардан кабар алып баарлашып келишти. Рабахан апа өмүрүн медицина кызматында өткөрүү менен 2 кыз 1 уулдун энеси. Уулу жоокер болуп, Ооган жергесинде аскердик кызматта жүрүп, Ооган согушунда курман болгон. Иш-чаранын жүрүшүндө аскер кызматкерлери азык-түлүк, материалдык жана медициналык жардам көрсөтүштү. Отун жара турган, көмүр ташый турган, ошонун баарын биз кылып коербиз. Ошонун баарын кылып жардам беребиз, Кудай буйрса. Каарысы бардын ырысы бар демекчи, каарыларыбызга көңүл буруу. Ар бир ат уулдун парзы демекчибиз.
1 айлык карыларга кам көрүү иш-чарасынын алкагында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Улуттук гвардиясынын жалпы жамааты Бишкек шаарындагы карылар үйүнөн кабар алышты. Иш-чаранын максаты карылар үйүнүн айлана чөйрөсүн тазалап берүү, көңүлдү маанай тартуулап, маектешүү болуп саналат. Иш-чарада Улуттук гвардиянын аскер кызматкерлери материалдык жардам көрсөтүшүп, концерттик программа тартуулашты. Buyruktu